Assalamu alaikum. Туғандар қандайсыңар? Амансыңар барыңар. Челябинскіден салам барыңар. Азыр стоянкадамын. Шул жерге келіп тоқтағам. Али деген бала келишке, ошону күттім. Бул жер биздин стоянка. Шул жерге договорный стоянка. Бир аз туруп, бул жерге машиналар батпай кетет. Бул жерге койдум. Biz kafe, tamaqtanганlar келип тамактанып, душтар бар, магазин, запчасть дегендей. Али деген врачканы күттім азыр. Ошол келсе, учурашабыз буюрса. Город Тобольстан, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новоармейский деген жерге апарам. 3,5 километр экен. 5 күн уақыт берді да, сол жаққа апарыш керек бұйырса. 21 тонна. Аз Али келсе, мен учурашабыз бұйырса. Биз күткөн Али келип атат мында бұйырса. Ali, gelip aldın bu kam. Muna Ali bizim jelегибизди менен желбиретип, Россияны айландырып жүрөт шарларын. Центрда. Али, мына кандай келип алган? Жакшы ака келдик. Секен. Кайсыл жерден келип атасың? Новосибирден келдим. Новосибирден эмеге Челябинскиге жүктөгөм, суу жүктөп келдим. Жакшы, жакшы. Сен кайерден болосуң? Жашың канчада? Мен Ош обласына карашы Кара-Суу районунун Жоош айыл өкмөтү Маданият айылынан болом. Жашым 24. Жакшы, жакшы. Бул неме дальнобойдо көптөн бери иштейсиңби же жакында эле баштадыңбы? Кыргызстанда жүргөм, неме кылып, минип, үйрөнүп, мына жерге келип иштегениме 5 ай болду. 5-ай Москвада иштеп атканым, Россияда. Россиянын немесинде дальнобойунда 5-ай. 5-айым. Жакшы, жакшы. İşte orada. Россияда жолдорунда кыйналбадың биринчи келгенде? Биринчи келгенде кыйналган деле жокмун эми. Алиса менен эле дос болуп, ошол менен жүрүп, сүйлөшүп дегине. Сүйлөшүп, ошол жолдоп берет, жүрөбүз. Адашып кеткен убагында дагы ушул эме менен жүрүш керек экен. Главный дорога фура каяка кетет, кайсы жолго кетет, ошонун полный сүрөттөрү менен илип коет экен. Жолго илип коет деген знактар бар да. Грузовой бияка жөнөтөт. Жакшы, жакшы. Ошол 5 бул ишке качан ошондо бул иште 5 ай болду иштегениңе же bundan мурун башка жерде иштегенсиңби? Ушу фирмада, Центрда. Бул жерде келип, Москва, Кыргызстандан келип иштегениме 5 ай болду. Ага чейин Кыргызстанда айдайт элек. Бул ишке оңой эле алдың сени? Оңой эле алды. Минип жүргөмүн, келдим, биндим. Өздөрү сразу ишке чыгасың дейт. Жок, мен стажировкага чыгам деп, через стажировкага чыктым. Бул
жакшы билбегеним үчүн Россияны. Жакшы. Эме канча күн стажировка жүрдүң? Бир жумага жетпей эле жүрдүм мен стажировкада. 2 жолу Екатеринбургка барып келдим. Москвадан. Жакшы. Эми айлыктарың кандай болот? Жакшы элеби? Көңүлүңө толуп атабы мындай? Ооба, Кудайга шүгүр айлыктар. Мисалы, сыр болбосо өткөн айда канча менен жаптың? Өткөн айда мен 108 000 менен жаптым. Таза суточный эмелери сырткары. Командировочный али суточный деп күнүнө төлөгөндөн сырткары 108. Таза 108 алдым. Жакшы, молодец. Не деп айтат элең эми ушу Кыргызстанда дагы азыр 2 категория жок, же болбосо 2 категория менен алып жүргөндөргө кандай совет айтып берет элең? Келип иштесе болобу? Ушу не только биздин фирмада эмес, негизи дальнобойдо иштер көп элеби? Ооба, Москвада иш көп экен, фирмалар, частниктер. Келип иштеш керек, коркпош керек. Мен дагы мурун алганыма праваным көп болду, коркот элем да. Келип орус тили не болот, кантип жүрөм? Орус тилден кантип атасың? Орус тили эми бир дежурный бир 20 сөз жаттап алсаң, жүрө берет экенсиң да. Где-то там келип калдым. Эртең балам жоосума? Ооба, жүккө келдим, жүк түшүрөм деп ошолорду эле жаттап алсаң болот экен. Сонун токтото бербейт деле экен. Келип иштеш керек. Коркпой келип иштесе болот дейм, Азыр эми Европага барайын десе, Европага дагы барыш кыйын болот. Эми андан көрө бул жерге келип иштесе болот да. Ооба, Европадан караганда Россия жакшыраак да. Оңоюраак да, тил жагы да. Бизде деле сүйлөп жүрүшпөйбү орусча. Түшүнөт да. Европада вообще. Европада, Америкада жүрөт деген тил билбеген кыргыздар. Тил билбеген. Аны бер жакшы түшүнөсүн деген. Ооба. Россия жакшы. Ошол анда Кыргызстанда жүргөн эме мекендештер келип иштесеңер болот. Таксиде иштеп көрбөдүң беле? Жок, таксиде иштеп көрбөдүм. Келип таксиде деле азыр мындан бул жагына кыймылдап калса керек. Кыргызстанда жүрө бербей рубль көтөрүп калды, келип иштесеңер болот туугандар. Ошол баарыңарга салам. Али экөөбүздөн. Келгиле, иштегиле. Эч эме кылбагыла. Сүрдөнбөй иштеп жүрө бересиңер. Жакшы. Сен башында Сканияда жүрө белең? Башында Сканияда жүрдүм. Сканиядан бул жака бул жерде иштеген акаларым айтты. Эми актрос мягкирак, экономиштирак дедиле, ушул жака өттү. Сканияда вообще эме топливо кыла койдум эле, буга келип 2 айдын ичинде 700 канча литр дагы эконом топливо койдум. Мага да төлөп берет. Төлөп берет да? Эконом кылганыма да. Жакшы. Молодец. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Иштей бер, ушинтип акчаңдын берекесин берсин. Бойдоксуңбу? Бойдок. Бойдок. Так что бойдок экен. Али, молодец. Баарыңарга салам. Россиядан, Челябинскиден. Дагы бир суроо калып кетиптир. Бул неме кандай кылып, каерлерде жашайсың, же болбосо мындай машинада элеби же? Мен машинада эле. Мен өзүм Москвада жашайм. Анан кийин Москвага бир 2 айдан бери Московский областка да жакындай элетим. По Россия жүрөсүң? По Россия эле жүрөм. Ушул жерде жатам. Ушул жерде чай ичем. Тамак ашты, алиги Георгий складтарга барганда магазин же мындай кафелер жок болуп калганда эмне кыласың анда? Алып койгом. Продукттарды алып даярдап койгом. Ошондой жок жерлерде сухой паёк бар да машинада. Сухой паёк. Плитаң бар экен, аны көрүп атам. Плита бар. Жанакында Адылдын плитасы менен тамак жасап жегенбиз, Адыл деген бизде бир бала бар да. Колу өтө ширин да. Биздин Дентронун балдары аны менен жолукканда сөзсүз тамак жасап берет ал. Андагы бир күнү видео кылып чыгарабыз буюрса, Адылда. Ошол баарыңарга салам. Аман болгула, жердештер.